Саламатсыздарбы, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүн каптап жаткан COVID-19 илдетинин айынан айрым мамлекеттер өз көтөрсө, кээ бири өз көтөрө албай. Бирок ошол эле учурда элдин арасынан чыккан эр азаматтарыбыз бири-бирибизди колдон келишинче колдоо көрсөтүп жаткан учурубуз. Бүгүн дагы биздин эжекелерибиз келип калыптыр. Кайсы компаниядан келген, кандай колдоо көрсөтөйүн деген максаты бар. Бардыгы алда, андыктан эч кайда алышпай биз менен бирге болуңуздар. Кече бизге телефон чалуу болду, ушул Аида эже тарабынан. Биз ошол командада иштеген кыздар бир аз кыргыз элине колдоо көрсөтөлү керек деген сунушун айтышты. Биз дароо макул болуп, ошол эл алдында ачык отчет менен сиздерге тартуулааны туура көрдүк. Акылай эже менен Аида эже, сиздерге кайсыл жакта иштейсиздер? Бул идея эмне болуп чыкты? Эмне себептен именно бизге берели деп чечтиңиздер? Ошол жөнүндө кыскача айтып койсоңуздар. Биз ошо Варнатур компаниясынан ушундай топ лидерлер, партнерлор барыбыз биригип ушундай чечим кабыл алганбыз. Биртке болсо да ушул чогулткан маянабыз элге жарасын деп ошону чечкен болчук да. Анан колубуздан келген акчабызды чогултуп силерге тапшыралы дедик. Биз негизи Варнатур компаниясында иштейбиз. Айда эже менен ушул компания аркылуу бизнес партнер болуп таанышып калдык. Ал эми бул идея биздин топ лидерлерден чыккан. Өзүбүздүн салымыбызды кыргыз элибизге, жерибизге салымыбызды кошуп кеткенге, медицинский образование жок болсо дагы, жок дегенде өзүбүз канчадан чогулта алсак дагы көп түкүрсө болот дегендей ар бирибиз колубуздан келишинче жардамыбызды берип, колдоо көрсөтөлү деп чечтик. Биздин компаниянын максаты негизи социальный проект бул. Элди жакырчылыктан чыгаруу, ошол эле биздин калкты жашоо шартын оңдоо. Бул жерде балдарыбызды евродиплом алып берүү, ошол сыяктуу инвестиция программалары бар. Компаниянын өзүнүн башка эле максаты ушул бүткүл эле дүйнө жүзүндөгү ар бир адамдын, ар бир жарандын жашоо шартын оңдоо, финансылык стабильностька чыгаруу болуп эсептелет. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип бизге жардам берип атканыңыздар үчүн, сиздер аркылуу биз элге жардамыбызды жеткире алганыбыз үчүн дагы кубанып турабыз. Чынында эле кыргыз элибиз биримдикте болсок, ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошсок, Кыргызстанды чоң ийгиликтерге алып жеткирсек болот. Чоң рахмат. Анда сиздердин дагы компаниябыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Аллах таала сиздерди, ошол сиздин командаңыздарды, үй бүлөңүздөрдү бөдө кырсыктан сырткары кылсын. Оору эртерээк өлкөбүздөн кетип, жакшы илгеркидей жашоого кайталып, аман болуңуздар. Кудай буйрса сиздердин аманатты сөзсүз түрдө өзүнүн дарегине жеткиресиздер. Ал эми биздин YouTube каналыбыздагы жалпы катталуучуларыбыз бардыгыңыздар өзүңүздөр күбөсүздөр. Биздин максатыбыз бир гана Аллахтын ыраазычылыгын табуу. Бир компанияны рекламалоо же кандайдыр бир адамдарды пиар кылуу эмес, ошол адамдардын максатына жараша ошол бизге тапшырылган аманатты ишке ашыруу. Бизде негизи эки командабыздын атынан чогулган акча, бул бир эле өзүбүздөн эмес. Нурзида эже баштаган эки команданын атынан Россия жергесинен жана Кыргызстандан биздин именно партнерлор чогулткан. Бул жерде 14 миң чогулган. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 миң. Командамдын бизге берген аманатын тапшырып атабыз эжелерге.
мекен болуп, сыймыкка толуп, жашаган жокпуз бекерге. Жалынын кошкун, салымын кошкун, зарылып турган мекенге. Өнүгө бер, өркүндөй бер мекеним, менде бейнелдеп, төгөлү бермек, бейбилдикте өнүгүп мекен, берекебиз байлансын бекен. Ар канча улут алтындай уюп, ай жаркын болсун келечек. Таптайлы күчтү, баштайлы ишти аракет кылса